Саламатсыздарбы? Азыр биз бул жерде PowerPoint'та математиканын кошуу амалын жасоочу слайд жасайбыз. Ал үчүн биз PowerPoint ачабыз. Ачкандан кийин пустая презентация деген басабыз. Баскандан кийин эми бул жерге жазып баштайбыз. Бизге математикада кошуу амалы. Эми кийинки слайдка өтүш үчүн Enter'ди бир жолу бассак болот, же болбосо создать слайд деген бассак болот экен. Эми бул жерде өчүрүп беребиз. Backspace бассак өчүрүп салат. Бул жерге жазабыз 5 деп жаздык, белгилейбиз да, анан чоңойтобуз, ортого коебуз, жогорураак чыгарабыз. 5 намасы болду. Эгер кааласак түз беребиз, жирность берип коебуз, мынтип 5 болду. Эми анимация деген бөлүккө өтүп туруп, 5 дегенге белгилегенден кийин вылет деген басып коебуз. Астыдан жогоруга карап кетет. Эгерде башкача болсун десеңер, анда ушул жерден мынаны бассаңар болот. Мындай келе турган болот, же болбосо мындай айланып чыга турган болот, же болбосо мындай секирип келип түшүп кала турган болот. Демек биз секирип келе турган эмес, бизге мына жакшы экен, вылет. Астынан жогору карап келди. Болду. Бул биринчи слайд анимация болду. Эми бул жерге Ctrl кнопкасын басып клавиатурадан, же болбосо мушуну белгилеп, мышка оң жагын басып копировать кылабыз. Анан главныйга өтүп туруп выставить бассак экөө болуп калды. Эми мындай ылдыйраак жүрөбүз. Белгилейбиз дагы кошуу деген басып коебуз. Бул экинчи анимация болуп атат. Анимация деген басабыз, вылет деген бастык. Эми кайра ушуга келебиз, дагы бир жолу басабыз. Мышка оң жагын басып копировать, главныйга өтүп выставить. Кошуу деген астына өчүрүп туруп, 5 кошуу 5 деп жаздык. Кайра ушул эле иш, анимация, вылет. Кайра белгилейбиз. Мышка оң жагын басып копировать, главныйдан 2 жолу выставить кылып өчүрүп койдук. Бирөөсүн ылдыйраак жүрүп, экинчисин дагы ылдыйраак жүрөбүз дагы. Бул жерге барабар коюшубуз керек эле. Мындай белгилейбиз дагы, барабар коебуз. Бул жерге 10 деп жазып коебуз. Демек, буга белгилегенден кийин анимация, вылет, 10 дегенден анимация, вылет болду. Биздин слайд даяр. Эми ага дизайн бериш үчүн дизайндан өзүбүзгө жаккан фондорду берсек болот экен. Мисалга ушул белгилеп койдук. Эми слайд шоу деген басабыз, сын ачылуу деген басып баштадык. Балдар, математикада кошуу амалын үйрөнөбүз деп койдук. Бир жолу мышканы чыкылдатканыбызда пустой экран болот. Бизде 5 саны бар дегенде мышканы бир жолу чыкылдатып коебуз. Дагы бир жолу бассак плюс, дагы бир жолу басабыз 5. Дагы бир жолу мышканы чыкылдатканда барабар канча болот деп суроо беребиз. Дагы бир жолу барабар болуп, бир жолу мышканы чыкылдатып койгонбуз 10 болду. Демек биздин анимация бүттү. Дагы 2 жолу бассак слайд бүтүп калат. Демек бизде 5 кошуу 5 барабар 10 деген түздүк. Эми болду ушул.